Ассаламу алейкум. Бул видео материал бардык бейтаптар үчүн. Сиз кайсы гана оору менен ооругаңыз эки нерседен алыс болот, 4 нерсеге басым жасасаңыз, денеңиз сак болот, өмүрүңүз узун болот. Сизди кайтаргым келген биринчи нерсе бул молдо. Албетте кээ бир күндөр ага барып, өзүңүздү окутуп турушуңузга каршы эмесмин, бирок муну айыгуунун негизги аргасы катары көрбөңүз. Сизди кайтаргым келген экинчи нерсе мусулман дары каражаттарын колдонуу. Көп учурда мечиттердин айланасындагы күркөлөрдө ушундай дарыларды сатышат. Бирок алардын эч кандай дарылык касиети болбойт. Ал жерден эки гана нерсе сатып алсаңыздар болот. Биринчиси замзам суу, экинчиси мисвак. Ошолордун гана ден соолукка пайдасы бар экенлиги тасталган. Калган дарыларды сатып алуу менен сиз кээ бир адамдардын соодасынын жүрүшүнө себепчи гана болосуздар. Муну динге каршы болгон үчүн айтып жаткан жокмун. 5 маал намаз окуйм, орозо келгенде орозо тутам. Бирок дарыгер катары сиздерге туура маалыматты жеткиришим керек деп эсептеймин. Демек сиздин аткарышыңыз керек болгон биринчи нерсе бул ден соолукка байланыштуу көйгөй болгондо дарыгерге баруу. Албетте 2 саат күтүшүңүзгө туура келиши мүмкүн. 2 саат күтүп көрсөңүз сиздерге начар мамиле кылышы мүмкүн. Ошондой болсо да баары бир ага барыш керек. Анткени ден соолукту алардан жакшыраак билген адам жок. Анан биринчи жолу киргенде сизге жазып берген бардык дары каражаттарын аласыз. Балким 10 күндөн кийин, андан болбосо 1 айдан кийин кайра сөзсүз түрдө барыш керек. Жакшы болуп кетсеңиз дагы, жакшы боло элек болсоңуз дагы. Анан 1 айдан кийин барып, дагы 3 айда бир барып, ошентип 1 жылга чейин ар 3 айда барып туруш керек болот. Андан кийин жылына 2 жылдан барып турсаңыздар, ден соолугуңуздар жакшы боюнча сакталышына мүмкүнчүлүк артат. Анан сизге сунушталган бардык анализдерге, анан башка текшерүүлөргө баруудан дагы тажабаңыздар. Себеби булар туура диагноз коюунун негизги аргасы. Анан эгерде сиздерге 5 дары жазып берсе дагы, 10 дары жазып берсе дагы баарын ичиңиздер. Анткени дарыны ичкендеги зыянга караганда ичпей койгондогу зыян сиздин ден соолугуңуз үчүн көбүрөөк болот. Анан андан кийинки маанилүү нерсе бул дары дармектен кийинки диета. Сөзсүз түрдө мүнөздөп тамактаныш керек болот. Ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Мисалы, эгерде сиздин кан басымыңыз бийик болчу болсо, туздан жана суудан бир аз өзүңүздү чектешиңиз керек болот. Ушул сыяктуу эле башка оорулардын дагы өзүнүн диетасы бар. Диетаны канчалык жакшы сактасаңыздар, ден соолугуңузда дагы ошончолук жакшы сакталат. Анан көпчүлүк өнөкөт оорулар толугу менен айыгып кетпейт. Анан ар кандай себептерге байланыштуу оору козгоп турушу мүмкүн. Ошол себептүү мен 1 айдан кийин эле, 2 айдан кийин эле ооруканадан чыгып ооруп калдым деп дарыгерди жаман көрбөңүздөр. Анткени сиз үчүн эң маанилүү болгон нерселердин баарын ал сизге жасатат. Анан акыркы сиз аткарышыңыз керек болгон нерсе бул өзүңүздүн ооруңуз тууралуу көбүрөөк маалымат жыйноо. Муну көп учурда баары бир интернетке кайрылышка туура келет, бирок интернетте ар кандай маалыматтар бар. Сизге кайсы бир укмуштуу каражатты сунуштаган бирөө болсо, ага ишенбей эле коюңуз. Ак халатчан дарыгерлер айткан маалыматтарды угуп, аларды түшүнгөн аракет кылыңыз.